Assalamu алейкум, арбаңыздар кыргыз элим. Бүгүн сиздер менен тайган жөнүндө сүйлөп берейин. Бунун аты учар, линиясы балуу. 1 жаштан эми өттү, бирок салыштырмалуу анча мынча жашы өткөн тайгандарга караганда акыбатасы мыкты. Анан тайгандын тазалыгы жөнүндө айта кетсем, көпчүлүгү адашат экен. Ол тайгандын тазалыгы ушундан. Мына караңыздар, мына алдыңкы буттарында, арткы буттарында, анан эң негизгиси мол курсак жактарында жүндөр сөзсүз болуш керек. Себеби булар муздак жерде, тоодо, ташта, кар үстүндө жатат, ошондо өпкөсүнө суу өтпөш үчүн. Көпчүлүгү таза тайган менен аралашты, адаштырып, таза тайган мына ушул стандартка дал келген тайган ушул болот негизи. Анан көпчүлүгү муну афган дешет экен. Афган эмес, кыргыздын эң таза тайгандар ушулар болот. Бул негизи 1 жаштан эми өттү. Нар жак, бер жагы бир 14-15 жөө алып коюшту булар. Буйруса ушулар жөнүндө блог алып барам.